Assalamu alaikum ардактуу, кадырлуу урматтуу асыл атайындар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын коноктору. Кыргызстанда ислам дининин эрежелери менен жашоого аракеттенгендер жыл өткөн сайын көбөйүүдө. Маселен, аялдар арасында жоолук салынууну каалагандар арбын экени байкалып жатат. Уяттуу жерлерди жабуу, узун кийинип, жоолук салынып жүрүү исламда аял киши үчүн парз болуп эсептелет. Бул парзды аткаргысы келип, бирок кийим-кече сатып алууга каражаты жетпегендер да бар. Хиджаб кийген мындай эме башталды го, пандемия. Ошондо аябай кандайдыр бир башкача эмелер болду да, динге, ислам динине намаз окуп, багымдаттан баштап, үйрөнүп, анан хиджаб кийем дегенчи, шалак кийем деп бирок возможность жок болчу да. Шаарга келип акырындан возможность болуп иштеп алайын деп ниеттенип аткам. Анан ошо Инстаграмдан көрүп калып эле жаздым да. Жаш жубайлар Адыл менен София азырынча жаңы жоолук, көйнөк сатып алууга шарты жок эжесиндилерге арнап, жоолугум өнүгүүмдүн башаты аттуу иш-чара уюштуруп турууну чечишкен. Алардын Айнур Стайл деп аталган кийим дүкөнү бар. Чакан ишкерчилигинен түшкөн каражаттын бир бөлүгүн дин жолуна жумшоодон жаш жубайлар ырахат алышат. Негизи идея өзүмдүн келинчегим дагы дайыма айтып турат. Келинчегим ушундай дайыма кайрымдуулук кылалы. Албетте сиз жөнөкөй бир адам эмессиз. Сиз дагы өзүңүздүн чоң астыда өткөн мусулман бир туугандарыңыздан үлгү алып, ошолордун аркасынан жолун жолдоп, сиздин колуңуздан да келет деп, жада келсе мына азыракта деле айттым эле Абдурахман Асумейти деген биздин заманыбызда эле өткөн чоң бир аалым, өтө бир күчтүү инсанды. Ал кишинин деле канча деген салымдары болду. Ошондой эле келинчегим дагы мени коштоп, колдоп турат дайыма. Дайыма айтып турат, сиз дагы ошол нерсени кыла аласыз деп. Ошентип ушул долбоорду, экинчи долбоорду дагы ошол себептен өткөрүп атабыз. Иншалла бул долбоорду дагы көп өткөрөбүз. Адыл менен София жоолук салынууну каалаган эжесиндилер бул кадамга олуттуу мамиле кылуу керектигин баса белгилешти. Чыныгы мусулман айым болуу үчүн чачын көрсөтпөй жаап коюу эле жетишсиз. Ал өзүн ар тараптан өнүктүрүп, коомго туура үлгү боло алуусу кажет. Жоолукту деле байкап көрсөңүздөр, биз базарыбыздан же болбосо бир точкадан деле толтура жерден таркатып койсок болот эле. Эмне үчүн биз мындай иш-чараларды уюштуруп атабыз? Адамдарга мотивация керек, адамдарга бир дем күч керек. Ошол дем күчтү берип, ушунча бир күчтүү инсандарды чакырып, алар дем күч берсин деп, ошол себептен ушундай иш-чараларды өткөрүп анан берип атабыз. Адамдар ушу жоолук менен салынганына сыймыктанып, жана ошо жоолук салынган адамдарды көрүп үлгү алып, өзү жоолук салынып эле караңгы болуп отуруп калбасын, үйүндө отуруп калбасын. Мынакей адамдар иш кылат экен, өз өнүгүп өсөт экен, жоолук салынып эле астыга ынтылса болот экен деп, ошолордон үлгү алсын деп ушундай иш-чара өткөрүп атабыз. Жана бул нерсени эмне үчүн жоолук дегенде, бул мындай бизде ушундай бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан бир жакшы сөз бар. Эгерде эркек иши бузулса, ал бир эле эркек иши бузулду дейт. Эгерде бир аял бузулса, анда 1000 эркек бузулду дейт. Бир аял оңолсо, 1000 эркек оңолду дейт. Ошон үчүн биз эң башынан аялдарыбызга жакшылык каалап, жакшылыкка умтулганга аракет кылалы дедик. Кубанычтуу жаңылык болуп атат. Ошол эле учурда абдан жоопкерчиликтүү. Кыздар, жоолук салыныш бул сырткы гана атрибутика. Бирок ичибизден ошол жоолукка төп келиш бул биздин башкы максат. Азыркы коомдо жоолук салынган аялга карата ар кандай бир баа берүүлөр болуп атканда, жоолукчан аял акылдуу, билимдүү экендигин, ал аял издене аларын, ал аял жакшы балдарды тарбиялай аларын далилдеген кыздардан болушуңарга мен аябай тилектешмин. Экинчи рет уюштурулуп жаткан бул иш-чарада 100дөн ашуун кыз исламдагы парыздарынын бирин аткарып жоолук салынышты. Мындай кадамга аларды динге кызыгып изилдөө, жашоо, аалам тууралуу ой жүгүртүү, чоңоюп келе жаткан балдарына туура тарбия берүү шыктандырган. Көп болуп калды уже ойлонуп жүргөнүм, бирок духовно все равно сосредоточиться ете алган эмесмин да. Анан кийин балдарым чоңоюп келатат, 6 баланын энесимин өзү. Анан эң улуу балдарым уже 5, 6, 7 класстардын балдары да. Анан ошолорго үлгү болуш үчүн мен биринчи үлгүнү өзүдөн башташым керек. Үйдөн деген эненин тарбиясын биринчи эне тарбия берет да үйдө. Ошого деген өзүмдү баштап намаз тургузуп, ошону баштасам балдарым да мени көрүп чоңоюп өсөт. Энесин көрүп балдар да ошого жараша болот деген ойду анан кой деп
хиджаб кийип намазды эркек балдарым чогуу окуйбуз деп отурушат. Балдарым болбосо мен даже ойлонбойт болушум керек бул боюнча. Мурун деле эчтекени билчү деле эмес экен дин боюнча вообще. Кийинки убакта жарым жыл болуп калды, ойлонуп ар кайсы сайттардын немелерин, страничкаларды карап, эмне жөнүндө, дин жөнүндө баяндарды угуп, кичине неметип калдым да. Анан балдарым түрткү болду. Балдарым болбосо деле мен неметпейт болушум керек болчу дейм да. Анткени көбүнчө адамдар эмне жамандык башына келгенде эле көбүнчө динге кирип кетет. Ошол жамандык келбей туруп, жакшылыкты тилеп келиш керек болуш керек деп ойлойм да. Бир топ эле болуп калды, ислам дини боюнча түшүнүк алуу. Мен өзүмдө ошо исламскийде окуган, намаз окуган өзүм тааныштарым көп. Бизде үйдө эч ким окубайт да намазчы. Анан башында каршы болот. Өзүмдүн эле мамам каршы болот да. Мамам Бишкекке келгенде, анда мен мечитке барып, ошактан апалардан талимдерге барып, илим алып, үйрөнүп, баягы өзүм акырындан маалымат алып, анан мамамды алып келдим. Ошакта Анар апа деген бар болчу, талим өтчү да. Ана мамамды тааныштырып, мамам каршы болчу, кызым койчу депчи. Алардын немеси багы такыр эле телевизор көрбөй каласың, эч жака барбай каласың деп элечи, баарынан жашсың сен азыр деген сөздөр чыгат да. Анан мама айтып элеттим. Ошондо талим бияка жумага келип, апаны тааныштырып, мамамды ошактан жума намаз окуп, мамам аркамда карап отурду да. Ошондон кийин мен Чубак ажынын видеолорун идиш жуатып тамак соот эле кое берчимин, коюп койчумун депчи, мамам уксаңар депчи. Мына ойлосоңуз көрсөңүз мындай кандай сонун сөздөр, кандай сонун депчи. Айылда көп ошо пандемияга байланыштуу айылда болдум. Шаарга келип акырындан возможность болуп иштеп алайын деп ниеттенип аткам. Анан ошо Инстаграмдан көрүп калып эле жаздым да. Мен өзү жалгыз эле үйдөн келген жокмун бул иш-чарага. Бул иш-чарага мени жетелеп келген энем болсо, коштоп келген кызым болду да. Баягы биз өзүбүз мен 2015-жылдан бери ошо динди сураштырып, дин жолуна өтөм деп, намаз окуп, дин жолуна аябай өзүм тартылып жүрөт да. Жан дүйнөм динди самап жүргөн учур болчу да. Ошондо ушул динге келдим да. Анан азыркы бааз технологиянын өнүккөнүнөн, азыр дорама ар кандай кинолордун жетишкендиктеринен баягы кызым чоңоюп келатканда ошол кызымды да жаман нерседен коргоо үчүн болсо дагы баягы кызымдын келечеги, бир эле өзүм эмес, кызымдын да келечегин ойлоп мен кой ушул дин жолуна толук башотум менен, жан дүйнөм менен кирейин деп мен ушул чечимди кабыл алдым да. Азыркы күндө баягы мен өзүм мамам дагы көп жылдан бери дин жолунда намаз окуйт. Анан кызым дагы азыр бизди көрүп, бизди даарат алып, намаз окуп, ауратыбызды жаап атканыбызды көрүп, кызым да азыр оңго чыгып, түшүнүгү жетип, азыр ушул бизди коштоп атат да, аябайчы. Сүйүнүп, толкунданып, биз бүгүнкү күндү мына чыдамсыздык менен күтүп, анан келдик. Кудай буйруса эми бул жолдон кайтпайбыз деген ишеничтемин. Себепте бактылуулук деген бул динде да. Баарыбыз жакшы билип, азыр тем более азыр жаштар аябай дин жолуна түшүнүп, мындай более сабаттуу болуп атпайбы диндечи. Саамалыктын уюштуруучулары Адыл менен София жолугум өнүгүүмдүн башаты иш-чарасын мындан ары да улантып уюштураарын айтышты. Анткени аларга социалдык тармак аркылуу көптөгөн каттар келип түшөт. Биринчисин уюштурганыбыздан кийин биз бир жума бою тынбастан элдердин гана суроосуна жооп берип калдык. Качан дагы уюштурасыңар, качан бизге да бериңиздер, бизге да белек бериңиздер деп. Мен азыркыда айткандай, биз аларга көйнөк берип кое алабыз. Алыста болсо, жакында болсо деле. Бирок ал көйнөк берүүбүз менен ал адамдын келечеги өзгөрбөйт. Ал адам караңгы мойдон калып кетиши мүмкүн. Биз ошол адамды бир деңгээлге көтөрүп, жолук бул жөн эле кийимди кийип алып үйүндө караңгыда отуруш эмес. Бул жолукту салынып алып, күйөөсүнүн, баласынын көркү болуп, аларды астыга тарта турган эже болуш үчүн бул жерде дем күч бере турган эжелерибизди конокко чакырып, баардыгыбыз колдоп, коштоп келгенибиз ушул себеп болуп атат. Буйруса дагы көбүн өткөрөбүз. Бул эми экинчи мааракебиз болуп атат. Акырындык менен үйрөнүп атабыз.